Жаңы жылга карата Ош Бирим телеканалы Жүрөктөн жүрөккө аттуу акциясынын негизинде жардамга муктаж жарандардан кабар алды. Алгач муктаждардан эмне керектиги суралып, андан соң алар өз ээлерине жеткирилди. Акциянын демилгечилери алгач 10 бала тарбиялаган Ош шаарындагы үй бүлөлүк интернаттан кабар алды. 18 жашка чейин мында тарбиялануучу балдардын эң кичүүсү 4 жашта. Адатта билим берүү башкармалыгы тарабынан каржыланган мекеме кызматкерлери көрсөтүлгөн камкордукка ыраазы экендиктерин билдирет. Хочу сказать большое спасибо фонду Примова за предоставленную... Примов фондуна жардам көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык айткым келет. Эң керектүү зарыл болгон нерселерди алып келип беришти. Албетте Ош Бирим телеканалына да ыраазычылык билдирем. Мен шаардагы башка мекемелер жана колунда бар жарандар биздин балдарга окшогон жардамга муктаждарга жардам көрсөтөт деп үмүт кылам. Анткени Ошто колдоого муктаж жарандар көп. Организации у нас вот ваши тоже окажут помощь таким же нуждающимся детям, как и наши. Андан кийин акция Ош шаардык боорукердик үй интернатында уланды. Мында социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн келген жарым жетим жана тоголок жетимдер көзөмөлдө турат. Алдын ала алынган маалыматтын негизинде бул жайга кир жуучу каражаттар жана кийим-кече жеткирилди. Кайрымдуулук акциясынын алкагында жеткирилген бут кийимдер балдардын жүзүнө жылмаюу тартуулады. Ушу жаңы жыл астында бизди эстеп, бизге белектерди алып келип, биздин маанайыбызды көтөргөн кайрымдуу адамдарга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар кандай убакта эле бизди ушинтип эстеп келип турганыңыздар үчүн рахмат. Кайрымдуу адамдар бүгүн бизге подаркалар әкелди, ошого чоң рахмат айтам. Мында жалпы 30 бала тарбияланат. Айрымдарынын гана жакындары келип кабар алып турбаса, көпчүлүгү кароосуз калгандар. Мекеме Ош шаардык мэриясы тарабынан каржыланат. Ар бир балага күнүнө тамак аш үчүн 110 сомдон акча каралган. Бүгүнкү көрсөтүлгөн жардам аларга материалдык гана колдоо болбостон, моралдык да колдоо болгондугун жетекчилиги белгилейт. Бут кийим деген себебибиз бут кийимдерди жылдын алдык кышындасы. Бирок алган менен мен бала экен. Мына кичине эле кар жааса жылгаяк тебебиз дейт экен, бир жоготуп коюшу мүмкүн экен, айырып алышы мүмкүн экен. Эми биз анчалык эле мындай өтө кымбат баа бут кийимди ала албайбыз. Ош шаарындагы номер 12 кесиптик лицейде өлкөнүн аймактарынан келген 625 окуучу билим алат. Алардын ичинен 14-ü тоголок жетим балдар. Жүрөктөн жүрөккө акциясы бул балдарды да кайдыгер калтырган жок. Камкордук алып, бизге келип жардам берип келгениңиздерге чоң рахмат. Биздин ушул Кыргызстан өлкөсүндө ушинтип бизге кайрымдуулук кылган, бизге жардам берген инсандар көбөйө берсин. Ушул Примов фондуна ыраазычылык билдиребиз. Иштериңиздерге ийгилик каалайм. Сиздерге окшогон адамдар көбөйө берсин. Өзүбүздүн окуу жай тарабынан жардам берилип турат. Ошентсе дагы мен азыр коомдук фонддун жардамын алгандан кийин айтып атам да, азыр жеке ишканалардын жетекчилери же болбосо ушундай фонддор аябагандай көп. Ошолор тарабынан ушундай окуучуларга үй бүлөсү кыйналган, кыйналууда чоңоюп келе жаткан балдарга, жаштарга жардамдар көбүрөөк болсо деп ойлойбуз. Анан кайрымдуу адамдардын саны көбөйсө деп тилеп кетет элек. Акциядан Алтын Уя балдар үйү да сыртта калган жок. Мында газ плитасы жоктугунан тамак аш жасоодо кыйналып келишкен. Мындан улам жетекчилик темирчилерден бул көйгөйдү чечип берүүнү суранган. Примов фондунун шарапаты менен маселе чечилгендигине Алтын Уя үйүнүн директору ыраазы. Примов атындагы коомдук фонд ушундай жардам бербестен жалпы колунда бар адамдардын бардыгы ушу кайрымдуулукту үйрөнсөк, кайрымдуу болсок бардыгыбыз, ошондо биздин балдар эч качан талада да калбайт, эч качан алар эч нерседен кем да болбойт. Мен ушуну каалайм, бардыгына ушу чакырып кетем ушундай кайрымдуу болгонго. Ош Бирим телеканалынын Жүрөктөн жүрөккө аттуу акциясы Примов фондунун колдоосу менен буга чейин да калктын жардамга муктаж катмарынан кабар алып келген. Уюштуруучулардын айтымында алдыңкы күндөрү да бул акция камкордукка жана колдоого муктаж жарандарга өз колун сунмакчы. Сымбат Абдакимова, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.